Жумакадырова Чынара Жумакадыровна Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунун окуу бөлүмүнүн начальниги. Ошо биздин Кыргыз Республикасынын гимнин ойноп баштаганда эле бизде уже сезим башкача болуп баштайт да. Биздин өзгөчө кырдаалдар билиштерге бул бир эле тараптык багыттык эмес, бул көп тараптуу кызмат да. Анткени бул жерде медицинаны да билишиң керек, инженерди да билишиң керек, курулушту да билишиң керек. Эгерде ошол жерде сел жүрө турган болсо, бул жерде сөз түрдө ушул жакта жайгашкан үйлөрдү алып кетет. Ошо куткаруу иштери болуп атканда, даже өзүң коопсуздугуңду ойлобой туруп, ошолордун өмүрүн сактап калыш үчүн, ошолордун эмне болсо оңшо бол деп туруп, куткарганга кирип кеткенсиң да. Катарда жүргөн аскер кызматкерлерди көрүп, ошо аскер кызматкерине кызыгуум ошондон баштап күчөп баштады. Баягы кыздар деген андай түшүнүк жок ал аскер кызматын. Чынара Жумакадырова өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунун окуу методикалык бөлүмүнүн башчысы. Мекенге кызмат кылган аскер кызматкери. Ал мындан 21 жыл мурун министрликте иш кагаздары боюнча алып баруучу адис болуп иштөө менен баштаган. Андан соң окутуучулук кесипти аркалап, жан дүйнөсү менен сүйүп, иштин майын чыгара билген алдыңкы адистердин катарын толуктай алды. Калк менен иштөөдө, кабарлоодо алдын ала жүрүм турум эрежени үйрөтүү деп негизги максатыбыз. Баарыбыз эле билебиз, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу бир ыкмалар, негизги ыкмалардын бирөөсү бул даяр болууда калктын маалымдуулугу. Эгерде ушу калк маалым болсо, ушу жүрүм турум эрежени биле турган болсо, өзгөчө кырдаалдарды болтура албаса дагы, ушу өзгөчө кырдаал болгон учурда туура жүрүм турум эрежеси менен өзүн жана жакындарын сактап калат. Подполковник Жумакадырова 1977 жылы Нарын облусунун Нарын шаарында аскер кызматкеринин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Жогорку окуу жайда биология адистиги боюнча мугалим кесибин ийгиликтүү аяктайт. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинде 1998 жылдан тарта эмгектенип баштаган. Биздин өзгөчө кырдаалдар билиштерге бул бир эле тараптык багыттык эмес, бул көп тараптуу кызмат да. Анткени бул жерде медицинаны да билишиң керек, инженерди да билишиң керек, курулушту да билишиң керек. Андан сырткары дагы ушул кимге кандай мукташтык керек, аны да билиш керек. То есть бул жерде үйрөнө турган көп нерсе бар. Көп нерсени да билдик. Борбордун атына ошо окуу түзүмдөрүнүн катарына мен кирип атам. Анан мен кесиптешим Клецова Валентина Павловна бар болчу. Ушул экөөбүз иштеп биринчи алгачкы китептерди чыгардык. Андан кийинки китептерде болсо баягы саафтар деп коет. Бул жерде Кыргыз билим берүү академиясынан, билим берүү министрлигинен тиешелүү адистер кирип, ошолор менен чогуу жакшынакай китептердин баарын иштеп чыктык. Мындай анын баары ар бир мектепке, ар бир окуучуга, ар бир мугалимге таркатылган. Каарманыбыз министрликтеги алдыңкы адистердин бири. Ишке болгон сүйүү жана жоопкерчилик сезим менен мамиле кылган айымдын мыктылыгын кесиптештери дагы кубатташат. Ал адам аябай принципиалдуу. Өзүнүн аткарган ишине кандай тапшырма бербейлик аябай жоопкерчиликтүү подход жасайт. Анан у нее очень хорошие, жакшы организаторский способностьтары бар. Аябай жакшы наставник. Жаңы келген специалисттерге дагы өзүнүн болгон тажрыйбасы менен дайым бөлүшүп турат. Подполковник Жумакадырова Чынара Жумакадыровна бул аскер айым мен өзгөчө кырдаалдар министрлигинде көптөн бери иштешип, бир түзүмдүк бөлүмдө да иштедик, андан тышкары башка бөлүмдөрдө дагы иштеп келебиз. Мен подполковник Жумакадырованы биринчиден аскер кызматкери, андан кийин эне, кийин сүйүктүү эже, сиңди жана апа болуп эсептейм. Себеп дегенде аял киши өзгөчө кырдаалдар министрлигинде аял аскер кызматкерине бул оор түйчүктөрдүн бири. Биринчиси жумушту иш алып барышы керек, андан экинчи бул үйдөгү иштерди алып барганга. Мүнөзү шайыр, ак көңүл, иштешкен кесиптештери менен ар дайым уга билет, кайсы бир сөз болсо бирөөнө, өзүлөрүнүн сиңдилерине, кесиптештерге жардам бергенге ар дайым даяр. Аскер кызматкери болуу сыймык, бирок
Кооз форманын артында түмөн түйшүк, темирдей тартип, мекен алдындагы чоң жоопкерчилик тургандыгын баары эле биле бербесе керек. Айрыкча назик аял затынын аскердик жолду тандашы татаал жана аял түйшүгүнө кошулган эселенген жоопкерчилик. Ошо өзгөчө кырдаалдар милициясында иштеп жүрүп, ошо биздин катарда жүргөн аскер кызматкерлерди көрүп, ошондон булам ошо аскер кызматкерине кызыгуум ошондон баштап күчөп баштады. Анан ошо Кудай буйруп ошо куралдуу күчтөрүнө чакырылып кызмат өтөп баштадым. Ошо өткөндөн баштап мен ошо форма кийген аскер кызматкер айымдарга дагы өзүнчө баягы баа берем. Эми ишке келгенде бул сөзсүз түрдө баягы жаран кызматкерге караганда аскер кызматкерлери так учурунда дем алыш күнгө карабастан ошо койгон тапшырманы ошо учурунда аткарганга милдеттүү болгондуктан ошо жумушту дагы ошондо аткарганга аракет кылабыз. Куткаруу иштери болуп атканда даже өзүң коопсуздугуңду ойлобой туруп ошолордун өмүрүн сактап калыш үчүн ошолордун эч жакка жабырып калганын каалап ошо өзүң дагы эмне болсо ошо бол деп туруп куткарганга кирип кеткенсиң да. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенген аял заты өзгөчө аскер кызматындагы түрдүү татаал шартта иштөөгө туура келет. Маселен, мырзалардан кем калышпаган өрттө, сууда, табигый кырсыктардын чордонунда иштөөгө туура келет. Бирок ошол эле аял заты үйдө мээримдүү эне, камкор жубай жана түндүктөн түтүн кылып аткан үйдүн куту. Жумакадырова Чынара Жумакадыровна Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борборунун окуу бөлүмүнүн начальниги.